Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, кадырман радио кармандар. Албетте сиздер менен биргеликте кайрадан эле Салам медиасында ачык микрофон уктуруусу жана ачык маек анын алып баруучусу мен Улкан Дүйшөева. Албетте бүгүн сиздер менен сөз кыла турган тема ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын буллингке, кодулоого жана мектеп дарекетчилигине кабылуусунун алдын алуу боюнча бүгүн сөз кылабыз. Жана бул туурасында бизде атайын маек куруп бере турган конокторубуз да бар. Тааныштыра кетейин. Жумагүл Исманова, Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинин соц педагогу. Саламатсызбы эжеке? Ошондой эле Ырысбек Акматова, Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин тарбия бөлүмүнүн башчысы. Кош келипсиздер. Аны менен катар бизде дагы албетте атайын адистерибиз да келип отурат. Баткен шаардык ички иштер башкармагынын жашы жетеликтер менен иштөө инспекциясынын башчысы, милициянын майору Гүлзат Бектурсунова эжекебиз. Жана ошондой эле бизде Баткен шаардык ички иштер башкармагынын жашы жетеликтер менен иштөө инспекциясынын инспектору, милициянын кенже инспектору Муратбек Мадраимов. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Алгач эле ушул биздин студиябызга негизи бүгүнкүдөй пандемиянын тушунда жөнө турбастан өзүбүздүн дагы да болсо иш аракеттерибизди жүргүзө берели деп бет кап таксак дагы сиздерди чакырып отурабыз. Конок катары ушул мектеп дарекетчилигине негизи бул көп ачыкка чыкпаса дагы ар бир эле мектепте табылса болот деп айтышат да. Бүгүнкү күндө миграцияда жүргөн кыргыздардын саны арбын, бирок ошентсе дагы ушул пандемиянын тушунда көпчүлүк атын эркелей албай калышты. Өзүнчө жайкы каникулда жок дегенде бир жылда бир келип турган атын элер келбей калды. Ошондуктан биз бүгүн алардын абалы кандай деңгээлде болуп атат, негизи эле мектептеги дарекетчиликтин алдын алуу боюнча кандай иш аракеттер болуп атат деп сиздерди студияга чакырганбыз. Алгач бизге бир окуя жөнүндө маалымат келип түштү. Ошол маалыматты угалы дагы андан соң талкуубузду баштайлы. Менин атым Жаныбек, мен 9-класстын окуучусумун. Мен 2 жылдан бери ушул мектептеги рекетчиликке туш болуп келип атам. 7-класстан эле башталган ушул рекетчилик. Өзүбүздөн чоңдору биринчиден суу ичкиси келсе же курсактары ачса өзүнөн кичи класстарга айтчу, андан келип бизге ошол түйшү күтүшчү. 2 жылдан бери ошентип келип атабыз. Анан 9-класста өзгөчө кыйын экен. 10-11-класстар чоң класстардан таяк жеп, сумкаларын көтөргүзөт, өздөрүнүн үйүндө жумуш болсо жумуштарга алып кетет, беделерин оруп беребиз, чөптөрүн оруп беребиз. Анан себепсиз эле зеригип калсалар бизди спорт залга алып кирип алып, өздөрү каалагандай кылып, уруп, согуп, шылдыңдайт биздин үстүбүздөн. Тажадык чынын айтсак. Ушул мектептеги рекетчиликти жөнгө салуу боюнча кандай иш пландарыңыздар бар, ошону айтып берсеңиздер. Ушундай рекетчиликтер катталабы сиздерде, билесиздер ушундай көйгөйдү? Деп келип түшкөн биздин угармандар тараптан. Негизи бул боюнча токтолгондон мурда ошо Баткен шаары боюнча бизде рекетчилик боюнча кабылгандар туурасында канча факт бар деген суроону бергим келип турат башында. Бизде 2017-2018-19 өзүңүздөр билесиздер, 2017-2018 резонанстуу убийстволор болгон. 2019 мен мартта келген болсом, ошондон бери 20-сына чейин бизде жанакы рекетчиликке кабылып, ур токмок деген биздин шаарда жок. Районду мен билбейм, биз шаар боюнча. Анан кийин азыркы мына көрман жазып эме кылган аты жөнү ким экен, кайсыл мектеп экен, бул билиш керек. Балким бул райондуку, балким башка жактыкы. Азыр аты жөнүн эме анонимка кылып эле чыгарып атат да. Рас ошондой болгон болсо, бизге деген кайрылыш керек. Шаардык ички иштер органына кайрылып, арыз менен мени ушундай кылып атат, мындай кылып атат десе, биз бүт чараны колдонобуз. Анан мына пандемияга байланыштуу биз мына соц педагогдор менен Zoom аркылуу бири-бирибиз менен байланышып, жанакы дистанционный окуу болуп атканда кезде деле лекциялар болуп атты. Мына эжекелер да эме кылып атат. Себеби мектеп жабык. Анан азыркы күндө бүт мектеп жак болгонуна байланыштуу спорт
клубтар да жабык. Мен билбейм кайсыл спорт клуб ачык экенин бүгүнкү күндө. Балдар барбайт. Себеби карантин. Анан үйдө ата энесинин көзөмөлүндө болуп атат көпчүлүгүндө. Ошол себептен бизде мынау бири-бирин уруп, мурдакыдай бири-бирин согуп, анан бир конкурс болсо силер жеңип алдыңар, биз жеңилдик деп жанагындайлар жок. Демек Баткен шаар боюнча бүгүнкү күндө такыр мындай эрекетчилик боюнча факты жок. Факты жок андай. Факты жок. Жакшы экен. Ошондой эле мен ошол соц педагог эжекелерибизге дагы кайрылгым келип турат. Негизи сиздердин байкооңуздар боюнча билим берүүдө, тарбияда сиздердин мектепте деги эле ушундай фактылар барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Микрофонду жакын тартып алыңыз. Эми негизи бул баланын азыр айтып аткандан мен как соц педагог катары түшүнүп атам. Бул баланын сабак учурунда болгон окуясы болуп атат да. Анткени сабак учурунда алар зериккен мезгилде же болбосо биз мектепке барганда деп атат. Демек бул мектеп учурунда болгон окуя болуп эсептелип атат негизи. Бирок биздин мектепте мектеп учурунда атайын бизде иш-чаралар иштелип чыккан. Биздин мектеп зордук зомбулуксуз мектеп проектисине кирип, биз 2013 жылдан бери ушул проект менен иштеп келатабыз. Эгерде бизде атайын эрекетчиликке кабылган окуучу болсо, же кандайдыр бир зордук зомбулукка кабылган окуучу болсо, анонимдүү түрдө бизде ишеним пошталар иштейт, ишеним телефондор иштейт. Биз ошондой эле сразу түзгөнбүз биз. Ошол эмеге анонимдүү телефон чалып, же анонимдүү каттарын таштаса болот. Андан кийин ошол баягы азыр миграция жөнүндө сүйлөп атасыңар. Миграцияга кеткен ата эне азыр мурдакы мезгилдерде эч кимге мыйзамдуу өкүл катары таштап кеткен эмес. Эгерде азыр болсо, азыркы учурда болсо бир аз көңүл буруп калышты ата энелер дагы. Демек мен баламды таштап кетсем, значит мыйзамдуу өкүл катары таштап кетейин деп соцзащита менен байланышып, мыйзамдуу түрдө контролго алуу үчүн ушундай кылып атышат. Бирок биздин мектепте биздин балдарыбыз өзүнүн кенен ой пикирлерин айта алышат мугалимдерге дагы. Мен соц педагог катары менин кабинетиме окуучулар кенен кесир кирип өзүнүн ой пикирлерин айта алат, анонимдүү түрдө каттарын таштай алышат, анан кенен кесир ишеним телефондорго телефон чала алышат. Демек буга чейин андай нерсе такыр катталган эмес болсо, бирок негизи эле сиздердин мектепте болбосо башка мектепте дагы жашыруун түрдө балдар арасында ушундай болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Анткени мен как соц педагог катары бардык балдарга, ушул радио угуучуларга, жок эле дегенде ушул Баткен шаарынын тургундарына, жалпы эле ушул Кыргызстаныбызда ушу Салам радиосун угуп аткан жалпы жарандарга айтып кетерим. Зордук зомбулук, эрекетчилик качан калат? Качан ошол зордук зомбулук көргөн адам өзү жөнүндө, ошол зордук зомбулук көргөнү жөнүндө фактысы менен кайрылганда гана токтото алабыз да биз. Эгерде ал жашырып жаап жашыра берсе, анда ар бир зордук зомбулук көргөн адам жаап жашыра берсе, бунун аягын үзүп болбойт. Ошондой эле мен азыр бул жерде дагы Рыспы эжекебизге суроо бергим келип турат. Эжеке айтсаңыз, ошол тарбия жактан өзүңүз мектепте кызмат кылып келесиз. Ошо балдардын тарбиясына бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде баа бере аласыз? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз мына Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде жыл башында эле ошол бизге эң эле алгач ушул балдардын коопсуздугу өтө маанилүү болуп эсептелинет. Биз жыл башында ошол кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, эрекетчиликтин алдын алуу боюнча иш пландарды иштеп чыгабыз. Анан окуучуларга эң алгач эле мектептин соц педагогубуз биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. ИДН инспекторлорун чакырып линейка учурунда балдарга кеңири маалымат беребиз. Анан ушул балдардын укуктарын, балдардын милдеттерин айтабыз. Анан ошол боюнча түшүндүрүү иштери кенен жүргүзүлгөндүктөн балдарда мындай мектепте эрекетчилик, кылмыштуулук каттала элек да азыркы учурга чейин. Анан балдарга ар кандай мектеп ичиндеги конкурстарды уюштурабыз. Ушулардын алдын алуу боюнча анан спорттук мелдештерди уюштурабыз. Ошол тарбия жаатындагы иштер жакшы жолго коюлгандыктан азыркы учурда ошондой фактылар катталган жок. Мындан кийин дагы катталбайт деген ойдомун. Ал эми азыркы пандемия учурунда болсо окуучуларга ошол иш-чараларыбызды онлайн форматта өткөрүлүп,
ар бир класс жетекчи өзүнүн классындагы окуучулар менен, ата энелер менен тыгыз байланышта болуп, жата калса группа ачып, ушул балдардын коопсуздугун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин дагы эле жүргүзүп жатабыз. Чоң рахмат. Ардактуу угармандар, сиздер бизди Салам медиасында түз эфирде 164 жыштыгында угуп жатасыздар жана YouTube каналыбызда түз байланышта көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо 0771 69 05 69 сандарына терип коңгуроо кылып берсеңиздер болот, же болбосо биздин чатка өзүңүздүн комментарийлериңиздерди, билдирүүлөрүңүздөрдү, суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Негизи мен бул жерде сизден сурагым келип турат. Ушул мектептеги рекетчиликтин алдын алуу боюнча дагы кандай иш аракеттер жакшы болсо биздин жыйынтык жакшы болот. Бүгүнкү күндө бизде таптакыр жок деп отура берген менен, мисалы үчүн башка эле аймактарда болушу мүмкүн. Ошон үчүн жалпысынан эле бул суроону сизге бергим келип турат да. Дагы кандай азыркы тапта туура айтасыздар, пандемияда жетишип атасыздарбы? Негизи өзүңүздөрдүн жумушуңуз андан көп болуп аткан болуш керек. Аны менен катар эле буйруса окуу баардык нерсе өз калыбына келип окуу жылы ачыла турган болсо, дагы кандай пландарыңыздар бар ушул боюнча, иш аракеттер боюнча? Саламатсыздарбы? Биз бул боюнча негизи Баткен шаары боюнча 4 идеянбыз. Ар бир мектептерди ар бирибиз өз тармагыбызды бөлүштүрө алабыз. Ар бир мектепке барганда биз 2 күндөн убакыт бөлөбүз да. Себеби бизде дагы башка жумуштарыбыз болот. Бул нерсе боюнча рекетчилик боюнча биз алдын алуу иштерди жүргүзөбүз. Бул нерсе жокшулуктан чыгат да өзү. Ар бир ата эне өзүнүн баласы менен тыгыз байланышта жана жакшы маектешип, ага эмне жетишпесини, кандай эмне максаты бар экенин сүйлөшүп, үйдө жакшы, мындай айтканда, көңүл буруу аз болсо, тарбия жок болсо, аракет кылса, ар бир бала өзү эле оң болот да. Себеби ар бир балдар, келаткан балдарда анча-мынча арасында бардыр, ата энесиге бирдемени айтпайт да. Ошону кандай бир максаты болсо да ата энеси менен бөлүшүп турса, бул нерсе ошол балада болсо, бул рекетчилик нерсе болбойт. Эми бул нерсе окуучулардын көптүгүнүн арасында балким бардыр. Жашырат бирок, жашырып, может биз билбей калганбыз, бирок бизге билдирсе, биз сөзсүз түрдө алдын алабыз. Биз негизи бул боюнча эле алдын алуу иштерди жүргүзүп атабыз. Эми бизге кайрылбагандан арасында балким болгондур. Бирок биз ага жол бербестен ар дайым ошону алдын алып жүрөбүз да. Иштерди жүргүзүп, ата энеси менен эме кылып, маектешип, барып кээде мындай подучетте турган балдар бар. Олор негизи боюнча ар дайым эле олор чакырып, ата энеси жакта эскертип, ушундай жакшы жолго тарбия кылыштын максат аракетинде да. Себеби бизге кайрыла турган болсо, же эжекейлерине, же кимге болбосун, кандай аркылуу бизге кайрылса, бизде сөзсүз жирусу да балдар болот. Ошол жирукка кайрылып туруп, негизинде кайрылып, мыйзамдын негизинде иш-чараларды көрөбүз. Ар бир адамга кандай жарандар болбосун, өзүнүн мыйзамы бар. Ошол негизинде биз иш-чара алып барабыз. Демек, мындан ары дагы сиздердин пландарыңыздар ошол мектептеги балдар менен, мугалимдер менен тыгыз байланышта иш аракет жүргүзүү, Ошондой аракет бар. Жакшы. Азыркыдай биздин угармандар мүмкүн сиздер айткандай жашыруун, өз алдынча эле кыйналып, эч кимге айтпастан жүргөндөр. Эгерде кимиңиздерге биринчи кайрылыш керек? Мугалимдергеби же сиздергеби? Ол өзүнүн ушул жаштардын өзү ким менен жакшы сүйлөшүп, жакшы сырдашса, ошо онун айырмасы жок. Себеби негизи дегенде тезирээк бул нерсени тезирээк айткан макул да. Бизге же эжекейлерге же соцмедиага кандай болбосун, өзүнүн класс жетекчисине айтсабы, кыскасы кандай болгон чакта да тез аранчыда жеткирсе, биз onu иштин алдын алабыз. Сөз түрдө. Бизде байланышта угарманыбыз бар экен, азыр кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Түз эфирдесиз. Сизди угатабыз. Сурооңуз болсо конокторубузга берсеңиз болот. Рекетчилик туурасында суроо берейин дегеним. Балдар деле рекетчилик эмес, кыздарда дагы дайыма болот. Кыздар дагы урушушат, ошого кандай чара көрөсүздөр? Кыздарга дагы кайсыл толугураак айтсаңыз, мисалы шаар аймагындагы же мектептер, айылдагы мектептердеби? Шаар аймагындагы мектептерде. Сурооңуз түшүнүктүү, сизге рахмат. Негизи ушул кыздар арасында дагы болот деген пикир боюнча дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды айта кетсеңиздер. Сиздерде негизи кезиктүү эле өзгөчө шаар мектептеринде? Эми баягындай рекетчилик негизинен баягы кандай десем, лидер кыздар өзүн көрсөткүсү келгендер. Эми конечно балдардын арасында болгон, кыздардын арасында болушу ыктымал. Эми бул бизде факт болбосо дагы бул тили берүүлөрдөн же болбосо интернеттерден көрүп турабыз го, кыздардын чачтарын жулгулап дегендей. Бул негизи мындай да, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей. Ким кандай баягы Мадраимов айткандай,
эң туура айтты да, баягы жашырса сөзсүз түрдө ошол зордук зомбулукка кагылып жүрө берет да. Рекетчилик кылган болсо бирөө ошол рекетчиликке кагылып жүрө берет да. А эгерде ошону өз убагында айтып өзүнүн укугун билсе, ар бир адам өзүнүн укугун билиш керек да. Укугун билип, ошону эме кылса рекетчиликке кабылбайт дагы. Анан кыздарга эми мен жалпы эле кыздарга айтарым, бул кыздарга деген рекетчилик деген жарашпайт да. Эми азыр эң мен мурдакы бир 10 жыл мурда рекетчилик болгон болсо, азыр кыздардын арасында мына Баткен шаарында таптакыр эле жоюлду десем деле болот. Себеби биздин Баткендин менталитетинде эми башка Кыргызстандын башка аймактарыдагылар капа болбосун го, бирок биздин Баткенде өзүбүздүн жашаган жерибиздин менталитетине караганыбызда бизде кыздарыбыз мындай жолго акыркы мезгилде кайра ыймандуу жолго түшүп, бардыгы намаз окушуп, көбү бири-бирине жакшы насааттарын айтышып, жакшы жолдорго түшүп калды десем болот. Кыздарга айтарым, эч кандай бул кыздарга жарашпаган адат анан жүрүм турум да. Уят бул кыздардын арасында рекетчилик чыксачы. Демек бул боюнча так факт болбогондон кийин биз муну бир аз сүйлөшүүбүз татаалыраак болот экен. Ал эми мен эжекеге дагы бир суроо бергим келип турат да. Негизи азыр биз кыздардан кайра эле балдарга өтөлү. Ушул балдар арасында эгерде ушундай учур катталып кала турган болсо, алардын бирөөсү сиздерге же болбосо ошол эле милиция кызматкерлерине кайрыла турган болсо, анда сен саткынсың деп аны бөлүп коюш жагы дагы кооптуу болуш керек. Ошондой учурлар болот деп алар сөзсүз түрдө жашырышы мүмкүн. Бул жашыруунун себептерин дагы айта кетсеңиз. Бизде, мен жана айта кетпеппин, биздин мектепте ошол неме боюнча учетто турган балдар негизи жок. Анан эгерде болуп калса, ушундай жана айтып кеттик буга чейин, балдар эгер ушундай фактылар катталып калса бизге, же болбосо класс жетекчилигине кайрылса болот. Анан биз мындай учурларда ошол баланы албетте болот, сен саткынсың, сен айтып койдуң деген балдар болушу мүмкүн. Ошондуктан биз баягы ошондой балдар менен иш алып барганда негизинен балдар менен жекече иштегенге аракет кылабыз. Бардык эле балдарды жекече иштеп, ошолордун ар биринин оюн угуп, анан ошол менен иш аткарабыз да. Себеби баягы масса менен сүйлөшкөндө, биринин сөзүн бириге айтканда балдарга сен саткынсың деп жогорку класстардын окуучуларынын арасында көпчүлүгүндө балдар чоңоюп калгандыктан кийин аларды жекече иштеп, ошол менен жекече иш алып барганга аракет кылабыз. Себеби балдар эң алгач жана айтып кеттим, биринчи кезекте бизге балдардын коопсуздугу өтө маанилүү. Ошондуктан булар менен биз өтө түшүнүү менен иш алып барабыз да. Чоң рахмат. Бизде болсо бул жакта азыр дагы бир суроо келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Негизи ушул тарбия, зордук зомбулук, ошол эле рекетчиликтин алдын алуу боюнча ата энелердин дагы орду бар дейт. Чындыгында эми ата энелери шаарда жүргөн балдар менен ата энеси жанында жүргөн балдардын айырмачылыктарын канчалык деңгээлде айтып бере аласыздар? Боло берет. Миграцияда жүргөн ата энеси миграцияда жүргөн балдардын айырмачылыгы аябай чоң. Анткени ата эне мээримини эч бир адам бере албайт. Аларда мисалы үчүн ата энеси жанында болсо, аларга мындай эркелеп, менин ата энем жанымда, мен болуша турганым жанымда деген ой пикир туулат да, мындайча айтканда. Ошондуктан мен ойлойм, ушу ата энеси жанында турган, бирок азыркы мезгилде ушу экономиканын татаал мезгилинде мен ойлойм, что бардык эле көпчүлүк ата энеси үйдө туруп дагы кылмыштуулукка барган балдар жок эмес. Ошондуктан мен ойлойм, ушу ата энеси миграцияда жүргөн балдарды көбүрөөк биз мектепте басым жасайбыз. Булар менен индивидуально жекече изилдөө баракчаларын толтурабыз, изилдейбиз. Ар бир бала, мисалы үчүн биздин мектепте кайсы бала биз мектепке киргизип атканда бир жеке бирден киргизебиз. Биз тизип, гимнастика ойнотуп киргизип атканбыз. Ошо жекече киргизип аткан учурда биз балдарды байкоо жүргүзөбүз. Тарбия кызматчысы өз сөзсүз түрдө мектепте ошол
турабыз дагы ушу киргизип ушул балдардын эмоциялык же кийимдериден байкоо жүргүзсө болот да. Анан кичигип келген балдарга байкоо жүргүзөбүз, кайсы бала кандай абалда келди деп. Көпчүлүк миграцияда жүргөн ата энелери, миграцияда жүргөн балдар өздөрүн аябай жакшы алып келгендер дагы бар. Анан чүнчүп же болбосо өзүнү жоготуп койгон балдар жок эсе эле негизи. Бирок мен ойлойм ушу баягы ата энеси миграцияда жүргөн баланын эң бир эмеси бул эне мээрими жоктугунан, анан баланы толук кандуу тарбия бербегендиктен болуп эсептелет. Кээ бир ата энелер балдарды тарбиясын колдон чыгара бериши ыктымал. Мен толук дебейм, ыктымал. Анткени баягы баланы мисалы үчүн контролдоо, баланын кызыгууларын, жөндөмдүүлүгүн эске алуу, ошого жараша кружокторго, кандайдыр бир эмелерге жиберүү жаштайынан ошого көңүлдү ата эне негизи бурат да. Себеби ата эне азыртан мен ушу миграцияда жүргөн ата энелер эгер угуп аткан болсо же болбосо биздин ушу YouTube каналын көрүп аткан болсо айтып кетет элем, что балдарыңарды биринчи кезекте эгерде бактылуу каарылыкты, бактылуу өмүрдү сүргүң келсе, биринчи кезекте балаңдын тарбиясына көңүл бур дегим келет да. Анткени келечекте эгерде сен кандай бала чоңойтуп атсаң, анын экономикалык муктаждыгын гана канааттандырып коюп, болду мен анын тарбиясына карап атам деген туура эмес. Анткени акча менен көп нерсе чечилбейт. Эгерде ошо мээримге тойбосо, мени убагында карадың беле деген суроо туулушу мүмкүн. Мага мээримиңди сен убагында бердиң беле, акча менен көп нерсени өлчөгөнгө болобу деген ой пикир бала чоңойгондо келип калат да, ушул ой пикирлеричи. Ошондуктан бала ранимый болот, тез сынып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, ушу ар кандай кылмыштуулуктардын, ар кандай аракетчиликтердин алдын алууга бирден бир үй бүлө себеп, анткени ата эне себеп. Анткени эң бир тарбиянын туу чокусу бул ата эне. Ата эне гана бере алат аны. Негизи ушул балдардын укуктары боюнча сиздер мектепке кайсыл убакыттарда, бир жылда же болбосо бир жумада канча жолу барып алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турасыздар? Биз инспекторлор ар бир шаар боюнча ушу бая айтып кеткендей эле мектептерди бөлүп алабыз. Мен мисалы үчүн бөлүп алган мектеп, менде 3 мектеп бар. Мен ар бирине убакыт бөлгөндө ар бир мектепке 2 күнөн убакыт бөлөм. Себеби барып ар бир балдар менен соцпедагогдор менен, эжекелер менен биргеликте ушундай алдын алуу, түшүндүрмөлүү иштерди жүргүзөбүз. Чогулуштарды өткөрүп, кандай максаттан эмне кылганыбызда жакшы мектептин алды болобуз кандай. Эми мектептердин арасында дагы өздөрүнчө бир борьба болот да. Грамотность жагынан башка спорт жагынан. Ошонун негизинде көбүрөөк аракет иштерин жүргүзөбүз. Анан ар бир балдар менен сүйлөшкөнгө о жерде көпчүлүк бала, эми ар бир класстын ичинде ар бир эжекелер өздөрү билет кайсы бала кандай экенин. Асонда ошолор менен чакыртып эле маектешебиз. Негизи кандай болсун, мындай зор зомбулукка жана башка мындай рекетчиликке жол бербештин ишине көбүрөөк биз көңүл бурабыз да. Себеби биздин ишибиз негизгиси ушул. Эми бизге ошондой эле жардам кылыш үчүн ушу эжекелер жана эжеке айтып кеткендей ата энесинин тарабынан дагы көп салым керек да. Себеби ар бир ата эне баласыны оокатасынмы, кандай эртең кайсы сабак болот деп үйдөн тарбия кылып турса, ар бир бала оңолуп ата энесинин суроосуна да жооп бергенге өзүгө да жакшы болот да. Бизге деле жакшы болот. Ошого биз ошондой аракет кылып иштейбиз. Эми негизи ар бир мектепке өтө көз карашыбызды жакшы аракет кылып, ушундай Баткен шаар боюнча жакшы иштеп иштер жүргүзүп атабыз. Чоң рахмат. Кошумчаңыз барбы? Кошумчам бар эле. Негизи биз мына айтып атабыз, кыздардын арасында дагы баягы аракетчилик болот деп айтып атпайбызбы? Мага чейин эркек киши иштеп келди. Азыр мен иштегениме байланыштуу биз мына индивидуально Жумагүл Маликовна чогуу ошо кээ бир кыздар чүнчүп кетсе чакырабыз да. Биз как милиция катары эмес, мен лично мен как эне катары, эже катары сүйлөшөбүз биз. Эркек кишиге эч качан айтпайт кыздар, чечилипчи. Сыры болот, башкасы болот, анан өзүнчө сүйлөшкөндө айтат, эмне үчүн мындай болуп аткан, кандай болуп аткан. Биринчи биз негизи сезим, энелик сезимибиз болушубуз керек. Ал балабы, кызбы, эне биз баягы айтат го, жер эне эме дегендей эне ыйык. Ошон үчүн азыркы жаштар уязвимый, переходной возраст болуп атат. Алар суу кайсыл жака бурсаң ошол жака бурулуп кетет. Анан Жумагүл Маликовна айткандай, эң көп тажрыйбасы бар эжеке.
бизди да окуткан, бизге да тарбия берген. Жакшыны жаман десең жаман болуп кетет. Жаманды жакшы десең жакшы болуп кетет да. Жакшы деген сөздүн бир кудурети бар. Ошондой эле балдар да ошондой. Балким финансы жагынан кыйналышат, балким морально баягындай эме болот. Азыр биз балдарды коргоо бөлүмү, соцпедагог, биз болуп тыгыз байланышта иштеп атабыз. Буга чейин тилемчи операциясы болду. Рейдке чыгабыз, түнкү 2-ге чейин. Рейдке чыгабыз, баарыбыз биригип. Мурда мыйзамда мугалимдер баягы мектепте болсо дагы мугалимдер деме кылып жанагындай болуп сүдүрөп жүрүшөт эле. Азыр биринчи жоопкерчилик ата-энеде. Себеби азыр окуу дистанционный болуп атат. Балдар үйдө болуп атат. Кандай нарушение болсо дагы үйдө. Ошол эгер бала нарушение кылса, ата-энеси да жоопкерчиликке тартылат. Плюс учетко алынат, алар кандай эме экен, штрафтары бар алардын. Ошол жак мыйзам чыккан. Мен эми ушул эфирден пайдаланып айтып кетсем, азыр карантин, мына пандемия болуп атат. Ошого ата-энелер урматтуу, мына рыбалка деп рыбалкага кетишип атат. Ата-энелер өздөрү возможность берип атат. Буга мугалимдер же биз милициялар берген жокпуз. Биз деген күнү түнү иштеп ошол элдердин коопсуздугуну карап атабыз да. Азыркы ошол пандемия, карантин мезгилинде алар менен кандай байланыш болуп атат сиздерде? Алар менен бизде дистанционный болуп атат. Zoom бар. Мына мугалимдер полностью айтылып атат. Азыр да ошо эфирден да айтып кетсе, кээ бири ата-энелер катышат, кээ бирлери катышпайт да. Ошол себептен көлгө баягындай чомунганы киришип атат, рыбалкага барышып атат, походко барышып атат. Ошол нерселерди контролировать этип коюшса, мыйзамдын чегинде дагы бул каралат. Биринчи бала, анан кийин ата-эне жоопкерчиликке тартылат. Себеби алар ошол бүт жолду ошолор ачып берип атат да. Машинасын берип коюп атат, акчасын төлөп берип коюп атат, ошо барып келгиле деп. Биз түшүнүп турабыз, бул балдар баягы мындай үйдө отуруп кысылышып атат. Бирок огород деген бар, башка деген бар. Шаарга караганда айылда бизде мындай преступление аз да. Себеби шаарда мындай оюн зоок эмелер көп болуп атат. А бизде деген жер тырмалап, жер менен иштеп, ошону менен көпчүлүк жаштар жер аркылуу жанагындай бошобой жатышат. Ошого дагы анан мээнетчилик келет. Биздин айыл шаарга эме болсо дагы баары бир айылдай жерлерибиз бар. Анан ошо эми негизгиси кандай болбосун, заманыбыз тынч болсун баарыбыздын. Ден соолукта болойлук. Ар бир мындай оор жыл болуп атат баарыбызга. Анан ушуну менен эме болуп, мына кылмыштуулуктар болбосун. Мен ошону айтам да. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Негизи ушул миграцияда жүргөндөрдүн балдары мектепке барганда көпчүлүгү барбай да калышы мүмкүн. Баягы үйдөгү жакын туугандарынын жумушун, үй жумуштарын аткаруу менен ошол эле тала жумуштарын деп коебузбу, же болбосо мал карап андай мындай болуп толук окууга катышпаган учурлар болуп калат экен да. Анан буга түздөн түз ушул мүмкүн мектептеги балдардын ата-энеси жанында жүргөн балдар, алар эми толук кандуу өскөн үчүн берки миграцияда жүргөн балдардын ортосунда кандайдыр бир басмырлоо, кемсинтүү болуп, анан ошол сыяктуу ошол себептен мектепке барбай аткан жокпу деген дагы суроо жаралат да. Чогулуштарды кылганыңыздарда ошол ата-энеси алыста жүргөндөрдүн жакындары барабы, катышабы, көзөмөлдөйбү балдарын? Сиздер ошол боюнча айтып өтсөңүздөр. Эми мен айтып кетсем, менин сөзүмдү тарбия алуучудагы неме кошумчалар, бизде мектепте келген окуучулардын жоктойт, келип жүргөндө жоктойт болчу. Анан биз ушул миграцияда биздин мектепте 180ден ашуун окуучу ата-энеси миграцияда, ички миграцияда. Ички миграциядагы 6 окуучунуку ички миграцияда. Мына Ош, Бишкек шаарларында жүрүшөт, эмгектенишип. Демек, бул окуучуларга биз үйлөрүнө классический ишеме биргеликте барабыз биз. Алардын шарттарын көрөбүз. Мүмкүн болушунча
алар мектепке таптакыр келбей үй жумуштарын аткарып калган учурлар бизде таптакыр каттала элек. Бул факт. Анткени бизде жоктоп окуучу класс жетекчилери жоктоп туруп кайсы окуучу келбей калды, сразу ата энеси менен байланышка чыгып, ушул эмне себептен келбей атат, балким ооруп атабы, эмне кылып атат, булар менен жеке иш алып барыш үчүн биз класс жетекчилерге сентябрдын башында, августтарда бизде ушул профилактика жүргүзүлөт. Класс жетекчилерге бардыгы милдеттендирилет. Кимдин окуучусу канча окуучу келбей калды, эмне үчүн келбей калды, анан ошолор келбей калгандыгын себептерин такташ үчүн аларга милдеттенме берилет августта эле. Анан кийин сентябрдан баштап ар бир окуучу биздин тыкыз эмеде көзөмөлдө болот. Ар бир окуучу эгерде окуучулардын баягындай бир мезгилде, бир убакта бир окуучубуз келбей калды, эмнеге келбей калды деп биз класс жетекчиси менен үйгө барсак, ошол телефону мындай свет өчүшөл зонада, сай мааласында ошо эме свет өчүп калган экен, телефон заряды жок болуп калып, анан кийин телефон чалбай албай калыптыр. Барсак, ал кыз просто эле грипп болуп ооруп калган экен. Кыш мезгили болчу. Бизде андай факттар каттала элек. Эгер катталса, биз бат өз убагында чечкенге аракет кылабыз. Бизде мектеп администрациясы бизде өтө эртең менен дагы, түштөн кийин дагы биз ар бир окуучу келдиби, келбедиби бизде жоктоп турат, санын алып турабыз биз. Кечээ ушул акыркы мезгилдерде биз ар бир келген келбеген окуучуларды биздин шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө маалымат берилип турат. Чоң рахмат анда сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Ыраазычылык билдирели. Мындан ары дагы ошол биргеликте, тыгыз байланышта биздин келечек муундар болгон мектеп окуучуларынын жолу үчүн, келечеги үчүн өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп эмгектенебериңиздер. Ардактуу угармандар, бүгүн бизде сөз тема бул ата энеси миграцияда жүргөн баланын буллингке, кодулоого жана мектеп иркетчилигине кабылуусун алдын алуу боюнча тема болду. Ал эми бул программа Сорос Кыргызстан фондусунун демилгеси менен даярдалды жана эфирде айтылган ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Ал эми дагы бир эт эскерте кетейин. Бүгүн бизде конокто Жумагүл Ысманова эжекебиз болду. Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинин соц педагогу жана ошондой эле Ырыспөө Акматова эжекебиз. Ушул эле аталган мектепте тарбия бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле Баткен шаардык ички иштер башкармагынын жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын башчысы, милициянын майору Гүлзат Бектурсунова эжеке, сизге дагы чоң рахмат. Ошондой эле биздин дагы бир коногубуз милициянын кенже инспектору Мадраимов Муратбек болду. Ыраазычылык билдирели. Анда бар болуңуздар. Мындан ары да биз менен кошо өзүңүздөрдүн иш аракеттериңиздерди элге билдирип, тыгыз байланышта болосуздар деп ишенебиз. Аты жөнүм Улкан Дүйшөева, сиздер менен коштошпойм. Жаңы саатта кайрадан кезигишкенге чейин аман туруңуз. Салам медиасы өз берүүлөрүн улантат. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.